Премьер-министр Чүй облусу боюнча жумушчу сапарын алкагында Ак жол көзөмөл өткөрмө жайына барды. Премьер-министрге көзөмөл өткөрмө жайын реконструкциялоону баштоого даярдыктар тууралуу маалымдалды. Анда 2 имараттуу комплекстин курулушу, инфраструктураларды модернизациялоо, аны заманбап техника жана жабдуулар менен жабдуу каралган. Мухаммедкалай Абылгазиев пландалган реконструкцияны өз убагында жана сапаттуу аяктоо үчүн курулуш иштерин тыкыр даярдоону камсыздоону тапшырды. Ошону менен бирге өкмөт башчы баса белгилегендей, көзөмөл өткөрмө жайындагы адамдарды өткөрүүдө курулуш иштеринин таасири тийбеши маанилүү. Уланбек Шаршаев маалымдагандай, бүгүнкү күнү көзөмөл өткөрмө жайынын өткөрүү жөндөмдүүлүгү 10-11 миң адамга жакын, 800 жана 1000 унаа каражаттарына чейин түзөт. Модернизациялоо аяктаганда өткөрүү жөндөмдүүлүгү 2 эсеге көбөйөт. Премьер-министр айрыкча белгилегендей, өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы ээпке интеграциялоонун алкагында Казакстан менен чек арадагы көзөмөл өткөрмө жайларын модернизациялоо жана реконструкциялоо, экспортко чыгуучу ата мекендик ишканаларды колдоого жана болушунча ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталганын ырастады. Жылуулук мезгилине даярдык боюнча бүтүндөй иш-чаралар комплекси кыска мөөнөттө аяктоого тийиш. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Чүй облусу боюнча жумушчу сапарын алкагында Чакан ГЭС гидроэнергетикалык компаниясынын Быстровка ГЭСине барды. Өкмөт башчы электромеханикалык цехин, трибуналык тилкелерин, диспетчердик станцияларын көрүп чыкты. Чакан ГЭС гидроэлектростанцияларында электр энергиясын иштеп чыгуунун жылдык өсүшү 10%дан ашат. Ошол эле учурда жылдык экспорт 130 миллион киловатты түзөт. Быстровка ГЭСине барганда премьер-министр энергетикалык тармактын Чакан ГЭС компаниясынын жетекчилери менен республикада Чакан гидроэнергетиканы өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Мухаммедкалай Абылгазиев ырастагандай, өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков тарабынан энергетика тармагында белгиленген милдеттерди ишке ашыруунун алкагында жылуулук мезгилине даярдык боюнча бүтүндөй иш-чаралар комплексин кыска мөөнөттө аяктоо зарыл. Премьер-министр өкмөткө караштуу мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери үчүн Бишкекте курулган көп кабаттуу турак үйлөрүн тапшыруу салтанатына катышты. Өз сөзүндө өкмөт башчы президент Сооронбай Жээнбековдун атынан мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын кызматкерлерине жаңы конуштары менен куттуктап, бул иш-чара кызматтын 15 жылдык юбилейи менен дал келгенин белгиледи. Премьер-министр жумушчу сапары менен Жалал Абад облусуна барып, аймактагы ГЭСтерди калыбына келтирүү жана реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышып келди. Өкмөт башчы энергокомпаниялар жылуулук мезгилине даярдыктарды үстүбүздөгү жылдын 1-октябрына чейин аяктоо мөөнөтүн берди. Мухаммедкалай Абылгазиев Токтогул ГЭСиндеги жүрүп жаткан иштер менен таанышып, машина залын, жаңы трансформаторлорду көрүп чыкты. Ошондой эле энергокомпаниялардын бардык жетекчилери электр энергиясын жоготуулардын деңгээлин кыскартуу, акча каражаттарын топтоо жана авариялык өчүрүүлөрдү азайтуу боюнча тапшырмаларды кынтыксыз аткарууга тийиш деп эскертти. Кыска мөөнөттө бардык тендердик процедураларды өткөрүү зарыл. Айрым энергокомпаниялар белгиленген графиктен артта калып жатышат. Эгерде бир тапшырма өз мөөнөтүндө аткарылбаса, энергокомпаниялардын жетекчилери жеке жоопкерчиликке тартылышат, деди өкмөт башчы. Мухаммедкалай Абылгазиев айрыкча белгилегендей, энергетика тутумун тартипке келтирүү зарыл. Менин оюм боюнча силерге мен тапшырма берип, бирдей стандарт менен өтө турган, учет кыла турган прибордун баары бирдей стандарт болуш керек. Бирөө Кытайдан, бирөө Турциядан, бирөө Россиядан, бирөө Казакстандан, бирөө таң каласың да. Мунун баары эмнеге жасалып атат? Мунун баары биздин экономикабызга зыян келтириш үчүн жасалып атат. Жылдын аягына чейин биз энергетиканы кантип өнүктүрөбүз, ушуну айтышыңар керек. Чыгарган энергиянын эсебин таппай, жоготуулардын эсебин таппай, акчанын кайда кеткенин эсебин таппай, кайтара турган кредиттердин эсебин таппай, система ушундай болуп атат. Өкмөт башчы өзгөчө белгилегендей, бардык энергетика тармагынын баланстык баасын аныктоо, инвентаризациялоону жүргүзүү кажет. Жумушчу сапарын жүрүшүндө өкмөт башчы Камбар Ата ГЭС-2, Таш көмүр, Шамалды Сай жана Үч Коргон гидроэлектростанцияларына барып, алардын ишмердүүлүгү менен таанышты. Премьер-министр Жалал Абад облусуна жумушчу сапарын алкагында Каракөл шаарынын Рысбеков атындагы ооруканасына барды. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдиргендей, буга чейин медициналык мекеменин аймагында оорукананын кызматкерлери үчүн көп патирлүү үй курулуп жаткан. Өкмөт башчы кийинки жылдын бюджетине зарыл болгон каражаттарды алдын ала караштырууну тапшырды жана медицина кызматкерлеринин айрым категорияларынын эмгек акысын көтөрүү пландалып жатканы тууралуу айтып берди.
Жумушчу сапардын алкагында өкмөт башчы Бишкек Ош Уна жолунун Кара Балта суу самыр тилкесин реабилитациялоонун жүрүшү менен таанышты. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Жусупалиев маалымдагандай, 8 чакырым жол тилкесин реабилитациялоо, 9 чакырым жол бетинин үстүңкү катмарын алмаштыруу, жолдун аң көчөттөрүн оңдоо жана башка зарыл болгон жол курулуш иштерин жүргүзүү долбоору каралган. Ага катар Мухаммедкалый Абылгазиев Кара көлдөгү атамекендик рынок үчүн жана экспортко куулма форелди өстүрүү менен алектенген ишканага барды. Директору Мирлан Мырзаканов ишкана жылына 250 тоннанын тегерегинде балык өстүрүүлөрүн билдирди жана балык өстүрүү үчүн суу ресурстарын пайдалануу тартибин мыйзамдык деңгээлде аныктоону суранды. Өкмөт башчы бул маселени тармактык мамлекеттик органдар менен кыйла деталдуу талкуулоону сунуштады. Премьер-министр жумушчу сапарын алкагында таш көмүрдөгү кремнийди кайра иштетүүчү Кварц компаниясынын ишмердиги менен да таанышты. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 5000 тонна даяр продукцияны түзөт. Учурда заводдун курулушу финансы каражаттарынын жетишсиздигине байланыштуу 75% гана айыктаган. Ишкананы толук ишке киргизүү үчүн 1,5 миллион АКШ доллары зарыл. Өкмөт башчы ишканага насыялык жардам көрсөтүүгө Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү тапшырды. Натыйжасыз мамлекеттик ишканалар жоюлуп, же ишенимдүү башкарууга берилиши керек. Өкмөт бизнеске 87 лотту сунуштайт дейт мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ринат Төлөбердиев. Башкача айтканда 87 лот бул биргелешкен ишканаларды ачуу жана башка долбоорлорду ишке ашыруу боюнча даяр кейстер. Анда инвесторлор үчүн бардык документтер жана уруксат кагаздары камтылат. Ишканаларды башкаруунун 3 жолу болот да. Биринчи мамлекет өзү башкарса кандай болот? Экинчиси мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча деп, ГЧБ деп айтып атабыз, ушул боюнча башкаруу деп. Үчүнчүсү бул бирөө жеке жактан ишкерлерге же инвесторлорго башкаруу боюнча ишеним көргөзүп, ошолорго башкаруу. Доверительный управление деп эки механизмден көргөзүлгөн. Мына ушуларды биз тандашыбыз керек. Учурда мамлекеттик менчиктин саны көп болгону менен ондогон гана ишканалар рентабелдүү иштеп жана алгылыктуу натыйжаларды көрсөтүп жатышат. Мындай билдирүүнү премьер Мухаммедкалый Абылгазиев кезектеги өкмөттүк кеңешмеде билдирди. Мамлекеттик менчиктеги мүлк калктын кызыкчылыгы үчүн иштеп, киреше алып келиши керек. Андыктан өкмөт мамлекеттик менчикти башкаруу системасына өзгөрүүлөрдү киргизүү иштерин жүргүзө баштады. Ошолордун ичинде жакында эле ишенимдүү башкаруу тууралуу мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамдын алкагында биз бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик мүлктү, бул ошол эле акционердик коомдор же болбосо мамлекеттик ишканалар же болбосо ошол эле жер тилкелери жана имараттарга кошулган активдерди биз ушул ишенимдүү башкаруу принципи аркылуу үчүнчү тарапка өткөзүп берүүгө шарт түзүлүп атат да. Бул механизмдин алкагында мисалга алсак ошол ишенимдүү башкарууга биз башка башкаруучу компанияларды тартып келсек болот. Бул сөзсүз түрдө эле ошол биздин баягы атамекендеги баягы компаниялар эмес, бул эл аралык деңгээлде компаниялар болушу мүмкүн. Ошол эле маалда мисал алсак, бул чоң ири биздеги инфраструктуралык чоң объектилер бар, ошолорду да башкарууга биз тартып келсек болот да. Жерлерди трансформациялоо жана электр энергияны кошуу маселелерин чечүү максатында даяр базалык инфраструктураны жана зарыл болгон уруксат кагаздарын камтыган инвестициялык лоттор даярдалат. Бул чечим бизнес үчүн бюрократиялык жана коррупциялык көрүнүштөрдү кыскартууну шарттайт. Лотторду түзүү өсүү түйүнү катары тандалган 20 шаарга инвесторлорду тартууга жол ачат. Мы сейчас, в принципе, завершили работу по 26 госкомпаниям, а у нас их больше 100. То есть, в принципе, я думаю, что лотов будет еще в разы больше, и мы будем представлять нашему бизнесу все эти объекты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Ринат Төлөбердиев маалымдагандай, учурда токтоп турган жана жарым-жартылай пайдаланылган имараттардын, курулуштардын, жер тилкелердин саны көп. Аларды толук кандуу пайдалануу шарттарын түзүү максатында мындай объектилердин тизмеси түзүлгөн. То есть сейчас фонд полностью поворачивается к бизнесу. И об этом мы будем говорить в сентябре, когда мы полностью соберем все наши госпредприятия, акционерные общества. Какие активы в данное время требуют инвестиций. То есть ранее такого, как бы, скажем, мероприятия не было, и мы открыто расскажем, где у нас пустуют здания, где у нас сооружения пустуют, где у нас есть земельные участки. И это будет охвачено все регионы Кыргызстана. Я думаю, что и бизнесу это будет очень интересно и полезно получить эту информацию. И она постоянно будет обновляться. То есть все эти лоты будут размещены на наших сайтах и на нашем портале. И это будет постоянно обновляться, постоянно добавляться. Я думаю, что такие возможности мы должны создавать.
То есть, и, в принципе, государство не должно держать все эти активы только в своих руках. Ошондой эле коомчулукта мамлекеттик ишкана жетекчилеринин алган айлык маянасы талкууланып келет. Учурда алардын айлык маянасынын көлөмү компанияда иштеген кызматкерлердин жасаган жумушуна жараша берүү механизмдерин киргизүү пландаштырылууда. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын эки тилкеси макулдашылды. Фергана шаарында 1-7 августунда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу өттү. Жолугушууда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын долбоордук сызыгынын өтүшүн чагылдыруу боюнча маселелер талкууланды. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын эки тилкеси макулдашылды. Бул жумушчу топтун кийинки жолугушуусу ушул жылдын сентябрында Кыргызстанда өтөт. Премьер-министр Сауд Аравиясынын элчиси Абдрахман бин Саид Аль-Жуманы кабыл алды. Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, Сауд Аравиясынын ортосундагы эки жактуу мамилелер саясий сүйлөшүүлөрдү, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташууну эки достош элдин кызыкчылыктарында өз ара пайдалуу негизде өркүндөтүү жолу менен өнүгүүдө. Өз кезегинде Абдрахман бин Саид Аль-Жума Сауд Аравиясы конструктивдүү сүйлөшүүлөргө дайыма даяр жана Кыргызстан менен өз ара пайдалуу негизде тыгыз аракеттешүүлөрдү өнүктүрүүнү улантуу ниетинде. Кыргызстанга Сауд Аравиясынын инвесторлору кызыгышат. Алар келип, бул жакта иштөөгө даяр, деди Абдрахман бин Саид Аль-Жума. Премьер-министр өкмөт өлкө парламентин ачык асман саясатын киргизүүнү колдойт. Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, өкмөт авиация тармагын өнүктүрүүгө зор маани берет. 2003 жылдан бери ачык асман саясатын ишке ашыруу натыйжасы болуп келген. Учурда биз бул саясатты ишке ашыруу максатында авиа ташуулар рыногун либералдаштырууга ниеттенүүдөбүз. Биздин республика аркылуу эл аралык учууларды жасоону бардык каалоочуларга бир тараптуу тартипке абанын 5-эркиндиги укугу берилет. Бул демилге өз ара пайдалуу кызматташууну камсыздоого, ошондой эле авиа ташуучулар арасында ак ниет атаандаштыкты өнүктүрүүгө жана тейлөө деңгээлин жогорулатууга багытталган. Өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков ачыктык, айкындуулук бардык тармактардагы, анчында авиация тармагында кайта өзгөрүүлөр үчүн өбөлгө болушу керектигин бир нече жолу айткан. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев салыктык отчеттуулукту электрондук түрдө сунуштоо системасынын иши менен таанышты. Отчетторду тапшыруунун электрондук форматы бул салык төлөөчүлөрдүн убарасын азайтат. Эми отчет тапшыруу үчүн жөн гана иш бөлмөдө отуруп, бардык маалыматты бир нече мүнөттүн ичинде салык кызматына жөнөтсө болот. Буга чейин бул процедура абдан көп убакытты жана ресурстарды талап кылган. Эгерде кагаз жүзүндө отчет тапшырса, бир салык төлөөчү бир 800 сом тегерегинде өзүнүн акча каражатын саптайт да. Ал эмне? Ал деген биринчиден отчет толтуруу, кагаз, жол кирие, бухгалтер алыш керек. Ал эми электрондук түрдө биз санап көргөндө жылын айына бир отчетко 160-200 сомго жетпеген акча сапталат экен да. Электрондук түрдө салык отчеттуулукту тапшыруу тутуму менен премьер-министр таанышты. Ошондой эле өкмөт башчы кошумча нарык салыгы, эсеп фактураларынын серияларын жана номерлерин ыйгаруу онлайн режиминде маалымат берүүчү функциясы бар. Көзөмөлдүк кассалык машиналарды колдонуу жана салык төлөнүүчүлөргө салыктык отчеттуулукту электрондук түрдө сунуштоо процесстери менен жеринен көрүп чыкты. Азыркы маалда 14 миңге жакын ККМ онлайн орнотулган. Бул 2015 жылдан бери болуп аткан процесс. Бирок азыркы маалда баягы ар бир сатылган товардын боюнча бизге маалымат алыш үчүн ошого жараштуу контрольно-кассовый машина болуш керек болуп атат. Анан кийин эми ошол аппараттар азыркы маалда бир 9000 тегереги аппарат жаңы алыныш керек. Мурун алынганда пайдадан алуучу салыгын налог на прибыль деп коет. Ошонун алынган 10 миңге сомго чейинки сумманы кеметип туруп, анан кийин бюджетке төлөйт. Ошонун негизинде баягы финансирование да болуп атат да. Өкмөт баягы ошо салык төлөөчүлөргө жеңилдик бергенде болот да ошо. Салык төлөөчүлөрдүн айтымында бул инновациялык технологияларды киргизүү, аларга убакытты үнөмдөөгө жана салык кызматынын органдарынын өкүлдөрү менен түздөн-түз байланышты жоюуга шарт түзөт. Ошондой эле кийинки жылдын башында товарларды электрондук түрдө көзөмөлдөө тутуму ишке берилет. Практически возможность у всех есть, да? Техническая возможность, крупные предприятия, уже вот цифры давали налоговая служба сегодня, что
более 90 тысяч налогоплательщиков сегодня этим сервисом уже пользуются. Но фактически этим сервисом могут пользоваться уже все налогоплательщики. Это зависит от желания налогоплательщика в первую очередь. Андан кийин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик салык кызматынын ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө башкармалыгына барып, анда электрондук түрдө салыктык отчеттуулукту кабыл алуу тутумунун, ошондой эле ведомствонун түндүк жабдууларынын иши менен таанышты. Өкмөт башчы белгилегендей, киргизилип жаткан салыктык отчеттуулуктун заманбап технологиялары өлкөнүн салык төлөөчүлөрүнүн салык кызматтарынын органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттешүүсү үчүн кызмат өтөйт. Адамдык фактордун жоктугу коррупциялык тобокелчиликтерди жоюуга, убакытты жана ресурстарды үнөмдөөгө, фискалдык айкындуулукту жогорулатууга шарт түзөт, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Ну, в совокупности, конечно, переход на цифровые технологии нам позволит значительно сократить теневую экономику, потому что сегодня по разным оценкам там, от 35 до 70% экономики в тени. И здесь несколько задач. Во-первых, полностью сделать прослеживаемость и открытость всех сделок, которые происходят на территории нашей страны через систему прослеживания. Второе – это полностью перейти к системе безналичного расчета. Вот в совокупности два вот этих фактора могут на 99% наверное, гарантировать то, что сделок вне правового поля и без уплаты налогов будет совершать практически невозможно. Биздин милдет аймактарды арзан жана узак насыялык ресурстар менен камсыздоо. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана кепилдик фонд тарабынан ишке ашырылган жаңы каржылык продуктулар маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Өкмөт башчы баса белгилегендей 2018-2022 жылдарга аймактык саясат концепциясынын алкагында акценттерди туура коюп жана артыкчылыктуу багыттарды илгерилетүү зарыл. Ошол эле учурда агрардык өнөр жай комплекси, кайра иштетүүчү өнөр жай жана соода тармактарындагы долбоорлорду ишке ашыруу менен бирге туристтик тармакка өзгөчө көңүл бурууга тийиш. Өкмөттүн өспүрүмдөрдүн арасындагы кылмыштардын санын кыскартуу боюнча чаралары балдарды көчүүдөн тартып, аларга жеке өнүгүү шарттарын түзүп берүү керек. Мындай билдирүүнү вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова ювеналдык юстиция боюнча ведомстволор аралык координациялык кеңештин жыйынында айтты. Анализ көрсөтүп атат, толук эмес үй бүлөлөрдөн балдар, ошол эле ата-энеси миграцияда жүргөн балдар, алар болсо ошол бир кароосуз калып атат да. Укук коргоо органдарынан белгилешкендей, жашы жетелектерге карата кылмыштардын өсүүсүндөгү маанилүү факторлордун бири ата-энелердин ажырашуусу, үй бүлө институтунун деградация болуусу. Жашы жетелектер арасындагы кылмыштуулуктун статистикасы 2 эсе өскөн. Бул алдын алуу чараларын жүргүзүүдө кемчиликтер бар экенин айтып турат, дейт Алтынай Өмүрбекова. Биз бүгүн мына ар бир айыл өкмөттө ушундай бир типовой жанагындай спорт аянтча болсун деп атабыз. Ошо мүмкүнчүлүк болсо, ошол баягы өкмөттүн жыйынында дагы губернаторлорго дагы ушундай бир маселе тапшырма берилди. Жөн эле мындай бюджетти карабай, качан акча бөлүнөт дебей, ошол бардык иш аракеттерин жумшап, ошол эле донорлор менен иштеп. Азыр жаш балдар эмне менен кызыгат? Ошол эле IT технологияларга кызыгат. Анан биз бүгүн мына карап көрсөк, мамлекет боюнча бир 50-40тан ашык биздин ошол эле жогорку окуу жайлар, орточо окуу жайлар, колледждерде жанагы информациялык технологиялар деген кесип бар экен. Анан биз ойлоп атабыз, ошолордун балким көңүлүн, ошолордун бир мындай кызыктырып, ошол адистиликке окутуп ошол балдарды. То есть бул эмнени айтат? Ар бир балага индивидуалдуу мындай подход жасаш керек. Республикада социалдык реабилитациялоо комплекстик тутуму менен жашоо шарты оор жана мыйзам менен келишпестиктеги жашы жетелектерди социалдык коштоо тажрыйбасы жетиштүү өнүккөн эмес. Вице-премьер турмуш шарты оор жана мыйзам менен келишпестиктеги өспүрүмдөргө психологиялык жардам көрсөтүү боюнча күндүзгү борборлорду түзүү маселесин, ошондой эле алардын үй бүлөлөрдү колдоо программаларын иштеп чыгуубуз керек экендигин белгиледи. Ошондой эле өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук болгон учурда сотко жеткирбөө аракеттерин көрүү керек, дейт Алтынай Өмүрбекова. Ошол кылмыш иши козголуп, ошол жаш өспүрүмдөргө алардын көбүнчөсү ошол сотко жеткизилет экен да. Анан соттон бир 70-80% кыскартылат экен. Анан биз болсо ошол жерде ички иштер министрлигине дагы тапшырма катары бердик.
ошол максималдуу түрдө сотко жеткирбей, ошол иш мисалы үчүн соттон кыскарып, эки тарап жарашып, анан кыскарып атса, демек ошонун баары тең жанагы тергөө абал учурунда дагы болушу мүмкүн да. Анткени эми жаш балдарга сот системасына дагы барып, ошол жердин баары тең өзүнчө бир стресс болот го дейбиз да. Анан мен ойлойм, ошондой иш-чараларды биздин жанагы социалдык ишкерлер дагы сотто балдардын, ошол жаш өспүрүмдөрдүн кызыкчылыгын жактап атканда, ошол жерде дагы мындай активдүүрөөк ошолордун бир мындай талабын талашкандай болуш керек да, жөн эле барып отуруп бербей да.